Башкы прокуратура мекемелер аралык комиссиянын сунушун колдобой, далилдерди толуктап чыгуу талабы менен документтерди артка кайтарды. Мындан улам талаптоочулукка тиешеси бар деп шектелип жаткан 4 депутаттын экөөсүнө кылмыш ишин козгоо азырынча мүмкүн эмес. Мекемелер аралык комиссиянын кайрылуусунда Райхан Төлөгөновдун, Туратбек Мадылбековдун уюлдук телефондорунан Абдулла Юсуповго, Дастан Оморовго жана Азамат Шергазиевке телефон чалуулар болгону далилденгени айтылат. Ошондой эле уурдалган гранатага Райхан Төлөгөновдун катыштыгы бар экендиги аныкталган. Мындан тышкары айыпталып жаткан депутаттардын адвокаты Данияр Касымов Абдулла Юсуповдон мурдагы берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартууну өтүнгөн. Бирок бул фактыларды башкы прокуратура эмнегедир жетишсиз деп эсептейт. Сунуш боюнча кайрадан биз келтирилген фактыларды далилдөө максатында иш-чаралар жүргүзүү боюнча бир көрсөтмөлөрдү берип, кайра биз кызмат аткаруу кызматына жөнөттүк. Боюнча көрсөтмөлөр да берилди. Ушул убакта ошого байланыштуу азыр биз жогорку кеңешке эч кандай кайрылуу жөнөткөн жокпуз. Эгер башкы прокуратура мекемелер аралык комиссиянын сунушун кубаттаса, жогорку кеңешке кайрылуу жолдомок. Парламентте болсо ал боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, сунуштун негиздүүлүгү каралмак. Бирок мындай болгон жок. Муну айрым депутаттар өлкөдөгү укук коргоо тармактарынын жетекчилеринин көбү аталган партиянын квотасы менен дайындалгандыгы менен байланыштырышууда. Текебаев эски саясатчы, күчтүү сотторду баарын колго алып койгон. Сен ушу мародердук ишти жапсаң, мен сени менен кызматташам. Эгер жаппай турган болсоң, мен сени каршы чыгып, дагы бир нерселерди көргөзөм дегендей иш кылып атат. Бул жашыруун деле эмес. Сунуш жөнөтүлгөн күндө деле аны депутаттар колдомок эмес дешет серепчилер. Себеби жогорку кеңеште буга чейин айрым депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу маселеси көтөрүлүп, бирок мындай сунуш бир да жолу колдоо тапкан эмес. Ар дайым карга карганын көзүн чукубайт принциби жеңип келген. Анын үстүнө бул жерде бир эмес 4 депутаттын кол тийбестигин алуу тууралуу сөз болуп жаткандыктан эл өкүлдөрү өз кесиптештерине каршы добуш берерине көпчүлүгү ишенбейт. Текебаев бул илгерки депутат, абдан тажрыйбалуу политик. Жана Текебаев менен бардыгы тең этет болушат. Себеп дегенде баягы бурчка такалган жаныбар абдан коркунучтуу дегендей кылып, Текебаевка каршы эч ким чыга албайт. Акаевди, Бакиевдин убагында дагы көптөгөн политиктер булар менен Текебаев менен карама-каршы турган политиктер жок болуп кетишти. Ал ортодо Ар намыс фракциясынын лидери Феликс Кулов жаза аткаруу кызматынын айткандары юридикалык күчкө ээ эмес деп айтып чыкты. Анын пикиринде жогорку кеңешке сунуш берүүгө башкы прокуратуранын гана укугу бар. Эске салсак, буга чейин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунда көпчүлүк депутаттар колдобой коюшкан. Мындай жагдайды саясаттануучулар көпчүлүктүн коалициясынын өкүлдөрүнүн ортосундагы соодалашуу катары баалап жатышат. Текебаев бул Атамекен фракциясынын лидери. СДПК менен кошо кан төгүп бийликке келгендердин бири. Булар эч убакта бири-бирин сатышпайт, бирок соодалашып биригип кетиши мүмкүн. Эгер капыстан бири-бирин сатып катуу душман болуп кете турган болсо, анда апрель окуясындагы былыктын баары сыртка чыгат. Ошон үчүн коркутуп атат. Учурда Өмүрбек Текебаев баштаган Атамекен фракциясынын өкүлдөрү кумтөр кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн мамлекеттин пайдасына чечилбей жатканын жүйө кылып, өкмөттүн отставкасын талап кыла баштады. Баарынан кызыгы бул сүйлөшүүлөргө Атамекен партиясынын квотасы менен дайындалган биринчи вице-премьер-министр Жоомарт Оторбаев менен юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов да активдүү катышкан. Өз адамдарынын эмгегине мынчалык терс баа берген фракциянын мындай кадамы тажрыйбалуу саясатчынын бул жүрүшүнүн артында бир катар олуттуу себептер болушу мүмкүн деген ойго түртөт. Есть несколько возможных причин. Атамекен фракциясынын лидеринин өкмөт менен күрөшүшүнүн бир нече себеби болушу мүмкүн. Алардын бири мародерчулук боюнча фактыларды экинчи планга жылдыруу максаты болушу мүмкүн. Бул максаттын ишке ашыруу үчүн алар кумтөр маселесин удаа колдонуп жатышат. Бирок атамекенчилердин кумтөр боюнча позициясы да түшүнүксүз болууда. Азыр өкмөт парламенттин токтомун аткарды. Акциянын көпчүлүк бөлүгүн алууга сунуш беришти. Ага карабай эле өкмөттү катуу сындаганы токтоткон жок. Бул жерде саясий оюн жүрүп жатат деп ойлойм. Өкмөттүн отставкасын талап кылууга дагы бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп турат. Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна тиешеси бар аткаминерлердин кызматынан четтетилбегендиги. Айыптуу жетекчилерди жазалоо тууралуу жогорку кеңештин токтомун өкмөт көзүнө илген жок. Бул маселеде бир гана мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун садага чабылганы тууралуу кептер азыр да токтоло элек. Бул мүмкүнчүлүктү Атамекен фракциясы да колдон чыгарбай, Турсунбек Акунду ачкачылык акциясын улантууга үгүттөгөндөрдүн бири эле. Бирок бул иретте саясатчы фракциялык кызыкчылыктан ары аттай алган жок. Өмүрбек Текебаев баштап, ушул Батукаев маселесин баштадыбы, аягына чейин чыгарыш керек. Мына баягы күнү мен ачкачылыкты жарыялап атканда Текебаев өзү эң биринчи ошол маселени коюш керек эле. Ал шайлатам деп туруп алды да.
ал жакшы эмес. Ошон үчүн аягына чейин чыгармайынча Атамекен партиясынын анда бири кетет андай болсо. Аягына чыгыш керек. Мына мен да аракет кылып атам. Отурумдук саясий кызыкчылыктарды көздөгөн депутаттар бул оюндардын артында жалпы өлкөнүн аброю түшүп жатканын байкабай жаткандай. Парламенттик башкаруудагы республикада эл өкүлдөрү талаптоочулукка катышкан деп шектелип жаткан кесиптештерин калкалаганы мыйзам чыгаруу бийлигинин кадыр баркын төмөндөтөрү анык. Элдин ишени менен кеткен депутаттар жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркашына дагы себепкер болушу мүмкүн. Андыктан кылмышка шектүү эл өкүлдөрү боюнча парламенттин чечими бул бийлик бутагы үчүн чоң сыноо болгону турат. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык.